Буга чейин бул ЕСти куратор болуп келиптирсиз. Бизде өзүңүз билесиз, мисалы Россия мамлекетинен квота менен кээ бир товарлар келет, беспошлина. Азыркы күндө мисалы индикативный баланс бар нефть боюнча. Эмне себептен бүгүнкү күнгө чейин 2025 жылдын чечиле элек, до сих пор кол коюла элек. ЕСке мүчө эмес Тажик Республикасы ноябрь айынын башында эле толук кандуу кийинки иш планына киргизилиптир. Ошо боюнча сиздин планыңызда барбы? Нефтепродукттар боюнча айтып атасызбы, бул боюнча иш бүттү десек болот. Бул боюнча мен дагы өзүмдүн Россия тараптагы вице-премьер менен дагы дайыма сүйлөшүп келе жатабыз. Быйылка салыштырмалуу эмдиги жылга биз бардык түрлөрүн көбөйтүп атабыз. Алдын ала мында макулдукту алганбыз, бул маселе чечилет. Бул дайыма мен мына жакында Москвага барып келгенде дагы ушул маселени сүйлөшүп келдим. Аверчук менен. Акылбек Үсөнбекович дагы Мишустин менен да сүйлөштүм. Рахмат, ошондо жеке көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз. Көзөмөлдө. Бир жума убакыт калды, январь 15-ине чейин ал тараптагы каникулда болуп калышат да. Көзөмөлдө маселе. Нефт трейдерлер суранып атат.